түз эфир. Так, Инстаграмдан да чыгып атам, Фейсбуктан да чыгып атам. Бияктан азыр кошуп коеюн. Так. Так. Проверьте звук, слышит ли вас. Так. Бияктан башлады, мына бир киши. Так, Фейсбуктан бир киши кирди. Мен жакшы эле угулуп атамбы, ошону бир айтып коесуздарбы. Жакшы эле угулуп атамбы? Так, бияктан уже 2 киши кирди Инстаграмда. Адлет официал дейт. Салам алейкум, Адлет, кандайсыңар? Так, Дастан, меня хорошо слышно, ошону жооп берип коесуңарбы? Посмотрите, Элеганс KG отправил запрос на участие в вашем прямом эфире. Реально хотите поучаствовать? Ну давайте. Элеганс. Ну давайте приму. Да, все хорошо. Добрый вечер, Назареш. Добрый вечер. Вы приглашали меня. Так. Отклонил. Все, ясно. Саламатсыздарбы, урматтуу Facebook колдончулар, достор, шайлоочулар, урматтуу шаардын тургундары, баарыңарга ассаламу алейкум. Мына эме түз эфирге чыгып атам. Азыр үгүт иштери бүгүн ушуну менен жыйынтыктоочу күн. Эртең ЦИКтын сөзү менен айткандай, день тишины. Ошол день тишинini ушу эртең аман эсен өткөзүп алалы. 30-да чоң бир мара чыккан ишибиздин жыйынтыгы. Ошону баардыгыбыз көрүшүбүз керек. Кандай болот? Бул чындап келсе шайлоо, 30-дагы шайлоо бул деген абдан эле көрүнө турган нерсе да. Муну эмнени көрүнө турган нерсе? Бул көрүнө турган нерсе, бул шайлоо процесси таза болобу же таза болбой деп ошону сыноо. Бул сыноодон көп нерсе чечилет, көп нерсе көрүнөт. Ошондуктан президентибиз айткандай, Камчык Кыдыршаевич айткандай, таза шайлоо болот дегенге ошонго ишенип келдик. Эми ошо 30-да ошо таза шайлоо өткөн жокпу, кандай болду, ошонун баарын көрөбүз. Бирок үгүт иштерин жүргүзүп атканда мен өзүм үгүт иштеримде 2-3 бусик жалдап алып, анан кийин ошол бусиктер менен элди ташып, анан показуха кылып, ошол жерде эл мага чогулуп атат дегенде мен анга толугу менен каршы болдум. Ошондуктан ар бир үймө үй, көчөнү кыдырып, элдер менен сүйлөшүп, күнүгө 10-15 километрден жөө бастым. Мага даже полезно болду, жөө басыш керек экен да. Мындайча айтканда, шаарды толугу менен Акунбаевдан баштап Жибек жолуга чейин, Жибек жолдон Толук Молдодон Ак Босоого чейин, Мурас Ордого чейин бастык. Көп басып, элдер менен кезип атканда көбөйлөрүн уктуп. Чындап келсе, мындай баягы тышы жалтырак, ичи калтырак деген сөзгө, ошол сөзгө мындай туура дал келди да. Анткени действительно тышкы көрүнө турган жолдордо, барып жүргөн жолдордо мындай тышы жалтыратып, жолдорду сонун кылып тегиздеп коюп, ошол жолдордо таптакай заборлорду бүт баарын жасайт экенбиз. Ичине кирсең, ичинде баягы эле Мамайдын көрү. Жолдор, кээ бир жолдордо баткактан
лайдан мынтип секирип өтөт экенсиң. Кээ бир көчөлөр казылган кузулган боюнча турат. Канализация киргизебиз деген жолдорун такыр эле аңгыл дөңгүл ошондой нерселер көп экен. Ушулардын баарын көрүп атып жаның зейит. Ошол эле Бишкек шаардык депутаттар тим эле көкүрөгүн көккө уруп, мен бул районго отвечать этем, мен бул районду карап атам деп туруп, тим эле көкүрөгүңөрдү чабат экен, бирок ошол чапкандын көкүрөгүнүн натыйжесин да көрдүк. Чын-чынына келсе, эми жамандабай эле коеюн, бирок Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары мындай эме кызыктуу иш жүргүзөт экен да. Мындай булар 5 жылга мурункуга карап окат кылат экен. Ошол жерден тетиги жолдо бул жерде көбүрөөк эмелер жашайт, жителдер жашайт, булардын голосу керек деп, ошолор жактарда жүрөт экен да. Мындай хитрый подход. Ошону менен ошол жерде жүрүп, андан тышкары дагы көп нерселерди көрдүк. Канализация деген проблемалары көбүнүк экен. Кээ райондордо мына бияктан ГКМБнын сотрудниктери же администрациянын сотрудниктери же МВДнын сотрудниктери көрүп атса керек. Могу Щербакова, Төлөбердиева ошол жактардын эмесин карап көрсөңөр, абдан бул текшерип көрсөңөр, абдан сон болмок экен да. Сон боло турган нерсе. Анткени ошол жерден мындай мэриядан бөлүнүптүр акча. Чоң жакшы каражаттар бөлүнүптүр. Анан ошол жерде эми элдин саны көбөйүп атат да. Ошол жерде, например, Төлөбердиевада ошол жерде кут курулуш деген бир городок салып коюптур, микрорайон салып коюптур. Бул жакшы нерсе. Ошол микрорайондон очистной трубалар кетиптир. Ошол эле Щербакова, Төлөбердиева жактардан ошол жактан өтө турган очистной сооружение кетип аткан суулардын баарын диаметрин трубаларын кичинекей эле коюп коюптур. Эми ошончолук элдин саны көбөйүп атса, ошол жакта трубаларын эле чоңойтуп койсо болот болчу. Анан ошол жактан чымбы калыппы билбейм, бирок тиякта шайлоочулар абдан нааразы болду. Ошол эмелерди айтып берип атышты, ошол жака чоң трубаларды койгонго деп туруп акча жыйнаган, 31 000 сомдон акча жыйнаган деп туруп айтып атты. Ошондой көйгөйлөр, ошондой маселелер көп. Андан тышкары свет жагын абдан көп эме сөздөр болуп атты. Ошол жерде эле ошол 1-Май районунда Щербакованын ар жагында ошо Ибраевке да кайрылып кетет элем, да бирсерин баягыда да бир кайрылгам, азыр да кайрылып кетет элем. Ошол жерлерде жолдош министр энергетики ошол жакта да көз салып коюңуздар. Ошол жакта кышкысын көмүр таратылбай жалаң электроплиткалар менен колдонулат экен. Ошо электроплиткалар менен колдонгондо ошол жакта эмелер жарылып кетет экен. Ошолордун баары бар экен. Андан тышкары ошол жерден көп нерселерди да көрөт экенсиң. Элди кандай алдагандарын да көрөт экенсиң. Элге эмне деген тим эле мактагандарын муну кылып берем. Мен силерге бияка тим эле Фирдаустун алмабактарын коюп берем дегендер да болот экен да. Тим эле өзүнчө эле рай кылып атат да. Мен силерге муну да чечип берем, мен силерге муну да чечип берем. Мен силерге дегенде чет мамлекетте жүргөн мигранттар силерди кайра кайтын деп мындай мамлекет жасап аткан нерселерди туруп алып туруп, эми мындай жатканда мындай возрасттагы элдер ошентип туруп ушундай бир кайдагы бир жомокторду айтып бергенде күлкүм келет экен. Кээ бир шылуундар туруп алып туруп, ошол жерде шылуундар жаш балдар өңгөчөсү, жаш балдар туруп алып туруп бир жакшы акча тапса керек, ошол акчасын карабай туруп дебаттарга да келбейт, мындай встречаларга да келбейт, мындай көрбөйсүң да аны. Мурда депутат Быкова болгону да көрбөйсүң. Эртең күнү келип алып тияктан
мындайча айтканда элдин баары, мен айтып аткан жерим жок, элдин баары ошол жактан айтат экен, ой бул бияка беребиз, анткени ал тигин жасады, муну жасады. Мен аны айтып коеюн, аны деген ал жасаган жок, аны деген мамлекет бийлиги шаардык жасап атат. Ошон үчүн ушундай көп көбөйлүү маселелерди кээ бирлер квартиранттар көп болуп кетти деп туруп квартиранттарга нааразы болот. Анткени кээ жыл массивтерде кадимкидей эле бир үйдүн ордуна эле бир 3-4 этаж гостиничный типа общежитиялар салып салыптыр. Ошол жерге общежитиялар салып салганда действительно канализационный сбростор жок, трубалар кичинекей, суу кичинекей, потребляемость энергии кичинекей. Анан ошолордуку баарын эме потребляемость энергии өтө чоң. Бияка кирип аткан эмелер, электричество кирип аткан эмелер өтө кичинекей. Анан ошондон проблемалар болуп, ошондой нерселер көп нааразы болот. Негизи мындайча айтканда 1-Май районунун, мен мурда деле мындай өзүм эле ошол, мен простой райондо жашайм, Көлмөдө жашайм. Мен деген теги чоң арыкта особняк үйүм жок, же элитный квартирам жок дегендей. Ошо көчүп кете турган элитный квартирам жок, же элди айтып коюп эртең күн тияк көчүп кете турган анын акыбалында жок. Мен ошол эле Көлмөдө жашайм, ошол эле районумда жашайм. Ошол эле райондун көйгөйүн эле көрүп, мындай көрүп жүргөм, бирок мынча кыдырбаптырмын. Эми мага бул өтө чоң маселе болду. Могу жерге азыр такыр эле батпай атат да. Ушундай да деңгээлге жеткизишеби, ошол жакты карап койбойбу, тышкы жолдорду деле карабастан ичине да кирип көрбөйбү деп туруп ошондой көп маселелерди айтат. Эми мен ушунун баарын кыдырып жүрүп, ушунун баарын өз көзүм менен көрдүм. Өз көзүм менен көрүп, жаным кейип, буюрса иншалла өтүп калсам депутат болуп, ошол жерде бул көйгөйлүү маселелердин баарын көтөрүп чыгам. Аны көтөрүп чыкканым анык да. Мен ошолорду көтөрөм. Анткени ошол жерде жашаган элдин маанайын көрүп алып, кээ мыйзамдарды, бар мыйзамдарды жокко чыгарып жашагандар дагы бийлик тараптан көп кысым болуп аткандардын анын баары көрүнүп турат. Оркоюп эле туруп калды да, мынтип эле оркоюп эле туруп калды ошолордун баары. Мен да чоң күнөө ушу, мен мурун кийин кыдырбаптырмын, монтип мен да мындай жолдун четтери менен жүрүп эле өзүмдүн көлмөмдү көрүп атып эле ошону эле мындай ошол жака көп маани бербептирмин да. Азыр мына кыдырып чыккандан кийин абдан чоң маселелер чыгып атат. Эми жакында кошулган жаңы коңуштар бар экен. Ошол эле Мурас Ордо, ошол эле Ак Босого. Эми Кудай жалгап, мен эми Кудайдын кулагы сүйүнсүн, шайлоо башталганда ошол жерде жолдор жасалып калыптыр да, каналдын жээктери жасалып калыптыр. Кудай шүгүр, эми аны ким жасады, кимиси жасабасын, бирок эл үчүн жасап бергениңер туура, бирок шайлоо маалында жасабай эле койсоңор болмок, же ачык эле мэрияга айтып туруп эле мэрия аркылуу жасатсаңар болмок. Мурас Ордонун өтө көп проблемалары бар экен. Багыш Мурас Ордонун элине чыдамкай экенсиңер, Мурас Ордонун эли. Мен силер менен мындай силердин эмеңерге тең эле күйүп атам. Абдан эле күйүп атам силер үчүн. Ошол жерде кээ бир үй бүлөлөр балдарын жоготуп туруп ошол пруттарга, искусственный пруттар экен, көлмөлөр бар экен ошол жерде. Ошол жерде балдарыңар көз өтүп кеткендер бар экен, чөгүп кеткендер. Ошол жерде дагы мондай эмелерди коюп койсо болмок экен. Эми ошол жердин ээлери мындай атка минерлердин бирлеринен бай немелер экен. Ошол көлдөрүңөрдү мындай жок дегенде ограждение кылып койсоңор болмок экен. Аны жасабайсыңар. Ошол көлдүн суусунан ошо үйлөр кандай болуп, көк болуп, суу астынан чыгып аткан, аны көрбөйсүңөр. Мейли дейсиң эми эптеп эл, бирок
эптеп эл жашап атат деп. Эл эптеп жашабаш керек. Эл эптеп жашабаш керек. Эл достойный жашаш керек. Кандай болбосо да бул кыргыздын жарандары. Кандай болбосо да биз баарыбыз бир элбиз. Анан бул эл бул жан коңуш деп туруп мынтип бөлүп койгон бул туура эмес. Мына баяндагы ушундай түз эфир болуп атканда да мен чыгып айтып аттым элем. Жакшы эле айтып аткам, ушу мэрди сурангам. Официалдык түрдө мына эмеден мэрди дагы бир жолу айтайын. Мэр Айбек Жунушалиев. Мен эми сизди мындай тааныбайм. Бирок сизге ушинтип кайрылып кете турган бир жагдай бар экен. Мурас Ордого, Озерныйге, ошо Степнойго, ошондой айылдарга хотя бы бир автобустарды, бир эле автобусуңар барат экен, ал барабы барбайбы дагы белгисиз. Ошол жерге автобустар жиберип койбосоңор болбойт. Ошол жакта деген жаш балдар ошо жолдун боюнда басып баратат, бир школдон бир школго барып. Эми дагы жакшы ошо кыргыз элим бири-бирине көмөктөш болуп, кошунанын балдары кошунага алып эмеси алып барып ушинтип эметет экен. Тияктан келатканда баары шаарда иштейт экен, шаардан келатканда кыйналып калышат экен. Ошол жерге бир отдельный маршрут ачып туруп автобустар жиберишиңер керек. Анткени ал деле биздин шаардын тургундары эми. Мурда чүйгө бөлүнүп жүргөн болсо, азыр деген бул шаардын ичи. Ошон үчүн урматтуу Айбек мырза, сизге да кайрылып кетип элем, ошол жактын көйгөйүн чечип берсеңиз, сизге деген Мурас Ордонун эли, пригородный Озерныйдын эли, Достуктун эли, ошол жерде эле кимди ошол эле ошол жерде Үмүттүн, Кеңештин, Айылдын жан коңуштардын элдери силерге абдан ыраазы болот эле. Мына эми көп нерселерди мындай курулуу эле архитектурадагы непонятно ошол эмелерди, жерлерди бөлүп атканда көбү мындай заключение бербей жөн эле бере бериптир да. Элге деле ошондо мындай түз лайыктап бир мыйзамдуураак түзүп берсеңер болмок. Азыр ошол жакта Мурас Ордодо дагы абдан көйгөйлүү бир проблема. Эл үй ошол жерде 15-20 жылдан бери жашайт экен. Ошол 15-20 жылдан бери жашаган элдин кызыл китептери бар экен, келген үйлөрдү уже ошол жакта бала берип, кыз берип, бала үйлөнтүп, ошондойлор болупту. Алардын жерлерин кайра тартып алабыз деп атыптырсыңар. Уже тартып ала турган граждандык кодексте земля строение неотделимо деген бар. Ал жагында а то мындай болуп атат да, бир 100 үй бүлө жашаса, 50 үй бүлөнүкүн силердики туура мыйзамдуу, а 50 үй бүлөнүкү мыйзамдуу эмес деп туруп, бирок мунун ичинде эле бар тең, бири-бири менен ичинде. Бул да туура эмес. Муну дагы ошону карап чыгышыңар. Ошол жерде 100 үй бүлөнүн бүт китептерин тууралап берип туруп, ошолордун баарын аресттен чыгарып беришиңер керек. Анткенден силерге граждандык кодекс толугу менен укук берет. Ошол элдерге тоже укук берет. Анткени аякта кызыл китептери уже бар. Ошон үчүн көп нерселер бар экен. Мен да ошол көп жерлерди кыдырып абдан жан кейите турган нерселер бар экен. Ошол жерде чоңдор келгенде же президент келатканда мындай показухаларды көрсөтүп коет экенсиңер. Мындай показухаларды көрсөтүп, мына моундай жол болуп атат, могу жерде муну кылып атабыз. Ал жагыңар жакшы, ал жагыңар абдан жакшы нерсе да. Бирок ичине кирип көрсөңөр, ошонун ичиндегисинде ошол жерде көп нерселер жасалбай калган жерлер бар экен. Арык-сарыктар, эми толтура экен да жумушчу. Эми ошону мындай өтө мен ойлойм, биздин Айбек мырза абдан эле мындай энергичный жигит көрүнөт. Жумушуна караган, мындай жасап аткан жумуштарына караганда. Ушу мен ойлойм, ушу Айбек мырза ошол ичине кирип көрсө, жолдордун ичине кирип көрсө жакшы болот эле да. Ошо баткак жолдордон, лай болуп калган жолдордон ошол жердин баарынан басып көрсө абдан жакшы болмок да.
Мына азыр Facebook эфиринде 10 киши болуп атат. Лайктан басып турсаңар, ошондо эме көбөйөт. Инстаграмда 5 эле киши болуп атат, бирок Инстаграмды көрүп аткандар көп болуп атат. Ошон үчүн барыңарга ошондой бир нерселерди айтат элем. Эми бул мен болгон көйгөйлөрдү айттым. Эми азыр деген мен мыйзамга жараша аттарын атай албайм. Аттарын атай албаймын. Көп нерсени айта албайт экенсиң. Бизде мыйзам ошонго талапкерлерге көп мындай чектөө киргизип койгон. Ошол чектөөлөрдөн чыга албайт экенсиң. Бирок ошол жерде эмне болуп аткандарын баарын көрүп аткандарын баарын көрүп атабыз. Мындайча айтканда, президентибиз дагы ККМБнын төрагасы дагы баарын айтып атат. Шайлоо таза өтөт деп. Биз ошонго ишенип туруп, биз шайлоого аттандык. Бирок бүгүнкү күнү көп нерселер көрүнүп атат. Оркоюп чыгып калып атат. Балкимдир президент менен ККМБнын төрагасы киришпесе дагы тиякенче, бирок силердин атыңардан тияктан кыймылдап жүргөндөр, ошол жерден туруп строй компаниялар очередке бирөөлөргө туруп, бул деген тигинин досу, мен ошону менен болом деп туруп, ошолор үчүн чуркагандар, анын баары белгилүү болуп калды, көрүнүп калды. Ошонун негизинде биздин команданын атынан, бөлөк талапкерлердин командаларынын атынан ЦИКке берилет, ЦИКке мындай арыздарды берилет, милицияларга берет. Бирок ошол жактан натыйжа чыкпай атканы нак болуп калды. Бирок муну азыр мен айтсам, муну мындай далилдер менен айтыш керек. Эми далилдер менен айтканда, кээ бир далилдерди милициянын сотрудниктерине берсең, милициянын сотрудниктери ошол эле 1-майдын сотрудниктери келип, бизде деле бар, бирок бизге айтып атат, алар тийбегиле дегендей кылып атат деп, ушундай сөздөр болуп атат. Буякта үгүт иштери жүрүп атканда, биз мындайча айтканда айтып атпаймынбы, күнүгө бир 10 километрден басып аттык. Эл менен жолугуп аттык. Кээрлер чыгарбай туруп эле, көрүнбөй туруп эле, уже кайсы жерде болбосун, ой бул уже все деп бияктан эметип атат. Мейли кандай болбосо да, отусунда буйруганын көрөбүз. Бирок колубуздан келишинче үгүт иштерин жүргүздүк. Бүгүн үгүт иштери бүттү. Ушуну менен саат 12-де үгүт иштери бүтөт. Бирок ошол үгүт иштеринде дагы бир мисалдар, биздин агитаторлор, бөлөк агитаторлор менен кырылышып кеткен күндөр болду. Анткени мен агитаторлорум айткам, эч ким менен урушпагыла, баары менен сылык болгула. Баарыңарга мындайча айтканда, силерди кыйкырып эметип атса, конфликтке барбагыла деп үйрөтүп атсам, бөлөк кандидаттардын, бөлөк талапкерлердин кандидаттар менен жолугуп калса, ошол жактан тим эле бул биздин районго келбегиле деп айткандай, ушундай биздин районго келбегиле, бул биздин район дейбиз дегендерге, мындайча айтканда, күлкүм келет да. Бул кандай менчиктештирип алган райондоруңарбы? Менчиктештире албайсыңар. Биз деле ошо Кыргызстандын жарандыбыз. Биз деле ошо Бишкектин жарандарыбыз. Силер ошол жактан менчиктештирип, өзүңөрдүн талапкериңер үчүн агитаторлор ушинтип эметип атсаңар, анысы силердин талапкерлериңерге өтө чоң минус. Анткени мен талапкер катары өзүм агитаторлорума унчукпагыла, күлүп кутулгула, конфликтке барбагыла деп мен өзүм агитаторлорумду ошентип үйрөттүм. Сылык болгула, маданияттуу болгула деп туруп үйрөттүм. Ошону менен мен агитаторлорумду жиберип аттым. Силердин талапкерлериңерден ошол агитаторлоруңарды ушу туура эмес үйрөткөн, кууп чыккыла, буларды карабагыла деп туруп айткандар
ошол деген маданияттуу талапкерлери деп мен ошондон да абдан көп мындай жаман болдум да. Бул менчиктештирип алган нерсе жок. Ошол боюнча мына Илим деле айтып кетти. Илим Карыпбеков деле бияка Facebook баракчасына чыгарды. Ошол жерде үйгө киргизбе деп данкомдор эметкени. Ал да ЦИКке кайрылса, кечирип коюңуздар, урматтуу ЦИКтин мүчөлөрү, аны биз рассмотрение калтырып койдуңар. Мейли, балкимдир аякта доводдор жеткен жок. Бирок ЦИКтегилер да карап койсо болмок, өтө туура эмес көп иштер болуп атат. Ошол туура эмес иштерди силер ошоңо жол бербей эле койсоңор болмок. ГКМБнын сотрудниктери силер да ошол жагына көп мындай эме бербей койсоңор болмок, жол бербей койсоңор болмок. МВДнын сотрудниктери силер да жол бербей эле койсоңор болмок. Чоңдор, ошол жерде МВДнын чоңдору, ГКМБнын чоңдору, силер деле ошол жака мындай көп кийлишпей эле койсоңор болмок. Анткени мындайча айтканда силердин аркаңар менен жасалып атат дегенде элдин арасында сөз тарап атат. Мен андай сөздөн алысмын. Бирок мындайча айтканда биздин агитаторлордун ыйлап көрүп атат. Мына кайра келди. Ошон үчүн ошондойлорду эметпей эле койсоңор болмок. Анткени деген бүгүнкү күнү Кыргызстаныбызга абдан тынчтык керек. Азыр бир аз эметип турабы. Бияктан мени глушить этип атат окшойт. Так. Что-то не то болуп атат. Ошон үчүн ошондойго эметпей эле койсоңор болмок. Биздин президентибиздин дагы председатель ГКМБнын сөзүн эки кылбай ошон нерсени мындай сөздөрүн жерге түшүрбөй, ошолордун сөздөрүн жокко чыгарбай, анткени булар кандай болбосо да бирөө президент, бирөө председатель ГКМБ алар айткан таза болот деп. Ошолордун сөзүн жерге түшүрбөй, ушу жанында жүргөн жан жокерлер, ушинтип алар менен эметип жүргөндөр, ошо силер мындайга барбай эле койсоңор болмок. Эми элдин арасында болуп аткан сөз, биякта шайлоодо болуп атабыз, көрүп атабыз, үгүт иштерин жүргүзүп атабыз, өз кулагыбыз менен угуп атабыз. Бул бияка барсаң бунуку, буяка барсаң бунуку деген сөздөр болуп атат. Мына мен деген эч жашырбай эле келтам. Мен мындайча айтканда ар бир шайлоочу менен кезигип сүйлөшүп атканда ошолордун баары ушундай сөздөргө эметет. Балкимдир бирөө атайлап эле жасап атабы муну эч ким айта албайт. Бирок мындайча айтканда биздин мамлекетибиздин чоңдоруна аброюн өтө катуу, аброюн абдан катуу түшүрүп атасыңар. Анткени көп ишенди, биз деле ишендик, эми бирок 30-да көрөбүз, эми эл деле мындайча айтканда көп ойгонуп калыптыр. Анан ошо көп эл ойгонуп калгандан кийин азыр все-таки элдин өзүнүн сознаниясынан мындай ошонго бир 30-да көрөбүз да, буюрса. Көп элдер уже мындайча айтканда көп элдер түшүнүп калыптыр. Акча сатылган, кнопка баскыч дегендер, балык дегендер абдан түшүнүп калыптыр. Азыр элдер уже өзүлөр кой, мен андан көрө мен татыктуусун тандайм дегендер көп чыгып атат. Бирок бөлөктөр мындайча айтканда көбү болсо канча берет экен деп, канча берип атат, канчадан берди деп дегендерден чыгып атат. Ошондойлорду урматтуу эл журт, ушундайларды демеле койсок болмок. Ушундайларды мындай түз биздин өзүбүздүн мамлекетибизге, келечегибизге керек нерсени мындай татыктуулар тандап, ошо татыктууларды ошол жерде жогорку кеңешке келип алып туруп, ошол жерде иштей турган адамдарды шайласак болмок. Жөн эле куруу, доомат сөздөрүн айтып койгондой адамдарды алып келбестен, иштей турган адамдарды, ошо практикалык, экономикада практик, тажрыйбасы чоң,
юридикалык жактан тажрыйбасы чоң, промышленник жактан болсо ошол жактан тажрыйбасы чоң, ошондойлор келет го деген чоң үмүт менен кийинки жогорку кеңеште элестетем. Бирок мындайча айтканда адамдын өзүнүн эмне десем, кандай десем, нафсы жаманбы же кандай, ошону менен баягы эле эптеп элдин аркасы менен топтолгон акчаларын менен күчү менен эми биз баарын муну жөн эле эметпей эле баарын эле карап атабыз соц тармактарда. Тияктан кармалып атат, бул кармалып атат деп ошондон айтып атам да, ошондой подкуттар болуп атат. Болгон соң эми ошолорду көбүрөөк карап койсоңуз болот. Например, Свердловскийден камадыңар, Октябрьскийден камадыңар, эмчүн Первомайскийден камабай атасыңар? Анткени көрүнүп атат, оркой үйлөр турат. Эмчүн Свердловский, Ленинскийден, Октябрьскийден карабайсыз, аяктан деле чыгып атат. Эми ошондой нерселер чыгып аткандан кийин баарын тездиктер менен силерде милициялар, УКМКнын сотрудниктери, силерде ошондон мындай элди көндүрөт элеңер да, көп мындай туура эмес шылымдарды алып салып, ошондо действительно элдин шайлоого өзүлөр мына шайлоо таза өтөт экен деп туруп өзүлөрүнүн эмесин ойготуп элеңер да, аны сезим. Анткени деген ошо акыркы шайлоолордо жалаң ушундай подкуп, соткуп, тиги булар болуп жүрүп, мына ошол элден чыкпай атып, мына азыр кайра эле ошол системага өтүп калгандан эл кайра эле нааразы да, мына шайлоого нааразы болуп атат. Анан биз олтуруп алып туруп, элден айтат экенбиз, явка кичинекей, мына келбейт экен деп. Чын-чынына келсе, явка кичинекей. Мына акыркы эмелерди алганда, явка шаардын ичинде, могу золотой квадрат деп коет экен, Билинка биягы Советский, анан жээк жолдон Ахунбаева чейин. 17% экен болгону явка. Ошол жерде 78 миң шайлоочу бар экен. 78 миң шайлоочунун 17% явка экен. Болгону. Көрдүңөрбү? Эл уже тажаган. Момундай таза шайлоо эмес дегенден тажаган. Мол жаңы коңуштарга 27, 25, 27 гана пайыз шайлоого келет экен. 75 миңден 20, 25, 27-ге чейин ошондой эле келет экен да. Ошондо ошолор келгенде эле элдин тагдырын ошолор эле чечип коюп аткандай болот экен. Ошолордун арасынан мурунку жылдары элдин тагдырын чечип койгондор ошол акчага сатылып кеткен, добуштарын сатып кеткен адамдар, ошо добуштарын сатып алган адамдар келип туруп парламентке отуруп алып туруп, эртеңки күнү Кыргызстандын келечегин чечип жүргөн адамдар. Эми бизге Кыргызстаныбызга ошондой Кыргызстандын келечегин чечип жүргөн адамдар керекпи же кереги жокпу деп туруп, бул силердин өзүңөрдүн тандооңор. Мына бүгүнкү күнү мыйзам боюнча айтып кетейин. Биз деген айтабыз, мынча мыйзам чыгарылды, мынча мыйзам чыгарылды. Анча мыйзам чыгарган эмне кажети бар? Анткени биздин Кыргызстанда багыда эметип көрсөк, 30 жылдан бери канча парламент болсо дагы 1280 мыйзам чыгарылды баш аягы. 1280 мыйзам чыгарылды. Ар кандай мыйзам, тияка да, бияка да, ошол мыйзамдардын жартысы эмес 10% иштебейт. Мындай жөн эле куру мыйзамдардын жазышынын эмне кажети бар болчу да, анан ошол биз ушундай мыйзамдар чыгарып атабыз деп туруп эле көкүрөккө тоже урбаш керек. Ошон үчүн мына эгемендүүлүк алгандан бери момча мыйзам чыгып кетиптир. Бирок ошол мыйзамдардын баары чийки. Ошол жерден Россиядан көчүрүлүп алган мыйзамдар, азыр могу ChatGPTден чыгарып алган мыйзамдар бар экен. Ошолордун баарын көрүп алып туруп күлкүң келет. Бирок күлкү келгенде жакшыдан күлкүң келбейт. Ичиң ооругандан күлкүң келет экен да, ичиң күйгөнүнөн күлкүң келет экен да. Неужели биздин эл ушунчалык алданып калат? Мына бүгүнкү күнү элди кайра эле алдап атышат. Тем эле Тэтчерден эмне дегенди сүйлөп атат. Ой, муну кыйратабыз, муну кылабыз, мындай кылабыз, мен эртеңки күнү. Силер анын баарын көрдүңөр да. Чын эмеспи? Көрдүңөр да анын баарын. Кылгандарын баарын көрдүңөр, эмне деп сүйлөгөндөрүн баарын. Эми кайра эле ошол лозунгтар менен келип атса, силер ошолорго кайра ишенип атасыңар да.
Силер аларга ишенген жериңер жок. Силер ошол жактан, мен баарын айтып аткан жокмун, ошол жактан силер эметчи бул тиги баланчанын тууганы экен, тигил экен, буну экен деп. Анга аз карабаш керек. Азыр бул мындайча айтканда татыктуулукту карап, ошол жерде профессионалдыкту карап, биз деген азыр негизи дүйнө жүзү боюнча азыр жаңы эпохага кирип баратабыз. Жаңы жагдай, жаңы жол тандап атат бүт дүйнө жүзү. Анан ошондо да бизде Кыргызстан өнүккөн мамлекетте болуп кирип кетсек, бул абдан жакшы нерсе болот эле. Ошонун нерселердин баарын айтып берсе, кечке айтып берсе, мунун сөзү көп. Айта турган нерселери көп. Кыргыз элим, урматтуу шайлоочуларым, урматтуу Бишкектин тургандары. Бишкекти баарыбыз билебиз. Мен Бишкекти Фрунзе дегенден бери тааныйм. Фрунзе кезинде мен балалык кезим өттү. Фрунзе чоңойгон сайын мен Фрунзе чоңойгонун көрүп аттым. Фрунзе болсо менин өзүм турушумду көрүп атты. Үйлөнгөнүмдү, бала чакалуу болгон, кийин алтындай болгон Бишкегибиз пайда болду. Бүгүнкү күнү бизде Кыргызстанда убакыт келди. Ошол убакытта таза шайлоо өткөзүп, ошол таза шайлоодон татыктууларын тандап, ошол татыктуулар эртеңки күнү келип туруп кайра иштеп, ошолор мыйзамдарды бирсе карап, ошол мыйзамдар туура аткарылып атабы же туура эмес аткарылып атабы деп туруп ошону контролго салса, эртең саясий группалар бири-бири менен ошо бул мыйзам иштебей атат, бул мыйзам иштеп атат деп туруп мындай бир спорго келсе, бул өтө жакшы нерсе. Өтө жакшы нерсе. Бул Кыргызстан өсө турган, аста кете турган кадамдары. Эми шайлоо добуш боюнча сатып алгандар. Урматтуу талапкерлер, мына азыр биз көрдүк соц тармактарда мына розыска берилди, 78 жаштагы бир орус мамушка кармалды. Эми силер мына өзүңөрдүн амбицияңарды аткарабыз деп, депутат болобуз деп туруп, ошол жерден ошол бакш 78 жаштагы кемпирди подстава кылдыңар. Тиякта өзүнүн амбицияларыңызды өткөзөбүз деп, күйөө балаңарды бирөөңөр подстава кылып атасыңар. Тиякта кызыңарды подстава кылып атасыңар. Ушул, неужели ушул силерге депутаттык кресло мындай көрүп мындай эмеси бар да, күчү бар. Үй бүлөлүк тынчтык, элдин, карапайым элдин жашоосу, тынччылыгы керектигин ордуна. Мен түшүнбөйм бул силергечи, такыр эле түшүнбөй койдум. Муну туура эмес деп мен эсептейм. Эртең күнү эми мейли, эми алчулар алыптыр. Мейли дейли. Алчулар алыптыр, берчүлөр бериптир, алчулар алыптыр дейли. Мен эми азыр мындай айта албайм, айтпаймын. Анткени астыда 30-нан кийин көп нерселер ачыкка чыгат. Ана ошо көп нерселер ачыкка чыкканда мен ошол жактан көп нерселерди айтам. Бирок ошол мейил деп атам го. Берчүлөр бериптир, алчулар алыптыр. Бирок эртеңки күнү урматтуу шайлоочулар, бул негизи күнөө, бул негизи кылмыш. Муну кылбай эле койсоңор болот. Бирок эми кармалган жоксуңар, азыр эчтеке деп айта албайм. Бирок эртеңки күнү добуш бере турган маалда ошол бөлмөгө киргенде, шайлоо бөлмөсүнө киргенде, ошондо сиз каласыз, силер каласыңар, силердин кагазыңар калат, ручкаңар калат, анан ошол жерде силердин добушуңар калат. Ошол жерде силерди эч ким силерди контролдой албайт. Анткени мурдагыдай сөткө тартып отчет бере албайсыңар. Ошол жерде монтип туруп наблюдательдер тинтип көз кыса албайсыңар. Уже мындай отчетту уже өтпөйт.
мурдагыдай момундай массовый монтуп кармалып туруп массовый вбростор андай да болбойт. Анткени азыр асуу системасы бар. Ошол асуу системасы азыр толугу менен бүт түндүк менен байланышкан, таза шайлоо менен байлган. Анан кийин ошол системалар бири-бирине бекитилген. Бияктан да подделка кыла албайт. Биздин бийлик ошон үчүн айтып атат. Биз бүт түзүп бердик. Бүт түзүп бердик. Эми өзүңөрдөн деп. Чындап келсе, мына бүгүнкү күнү туугандарым, алтындарым, кыргыз элим, бүгүнкү күнү силер өзүңөр чечесиңер. Могу жерде алданасыңарбы? Кнопка баскычтар неметесиңер деп. Бул силер өзүңөр чечесиңер. Бийлик, мамлекет силерге түзүп берди, бүт барын. Эртеңки күнү тияка айтып атпайбы, тияка киргенде монтип басардын астында, могу жашылды басардын астында, мынтип птичканы басардын астында, силер эртеңки күнү силерди эч ким текшере албайт. Силерге эртеңки күнү эч ким доомат айта албайт. Доомат айта албайт силерге эч ким. Анткени алардын да баш эки эмес. Силерге эртеңки күнү айтса, сен деген биз сага бергенбиз акча, сен мун үчүн голос эм үчүн берген жоктун деп силерге эч ким айта албайт. Силерге эч ким доомат кое албайт. Анткени деген буларга кечирип койгула, өзүлөрүнө кылмыш иш козголуп калат. Ошон үчүн коркпогула. Эми мен алгыла, тинткиле, мынткиле деп айта албайм. Ал туура эмес нерсе. Анткени бул кылмыш. Кылмышты кылбаш керек. Бирок уже болуп кала турган болсо, эртеңки күнү шайлоо бөлмөсүнө киргенде силер ошол жактан өзүңөр бир Алла таалам, сиз, ручка, кагаз ошол эле каласыңар. Ошону калганда, ошол жерге жеткенде жүрөгүңөр менен тандагыла. Эртеңки күнү өзүңөрдүн келечегиңерди, өзүңөрдүн келечегиңер эмес болсо да балдарыңардын келечегин ойлогула. Мен силерге айтып аткан жерим жок. Мен үчүн бериле добуш, мен үчүн бериле. Өзүңөрдүн көңүлүңөргө жаккан, ошол кишиге ишене турган, ошол киши иштейт. Эртеңки күнү ошол мыйзамдарды бар жазат. Ошол мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөйт дегенге добушуңарды бергиле. Мен жамандай албайм, мен айта албайм, бирөө жаманбы же жакшыбы деп айта албайм. Силер өзүңөрдүн каалооңор, өзүңөрдүн ой максатыңар менен, өзүңөрдүн жашаган, эртеңки күнү жашай турган өзүңөрдүкүн, балдарыңардын келечегин ойлосоңор, эртеңки күнү ошонго барышыңар керек. Ошондо биз деген Кыргызстанда таза шайлоо өттү деп туруп, монтуп алып туруп, көкүрөктү чаап туруп, мына Кыргызстанда канча жылдан бери таза шайлоо өтпөсө, мына кече таза шайлоо өттү деп айтканга биз баарыбыз тең сүйүнүшүбүз керек. Анткени ошол жактан биздин маданиятыбыз да көрүлөт. Ошондой урматтуу туугандар. Эми уруксат этсеңиздер, мен эми орусчасын да айтып кетейин. Тиякта кийин кошулуп калгандар орусчасын эле угуп калат экен. Ошолорго кийин өзүңөр комментарий эметип туруп, өдөрөк жагын окусаң деп туруп. Сен орус куусуң тигине мындай деген бир кайда бир саск сөздөрдү айтат. Анан тет жерде шашып тушуп аткандар, сүйлөбөйсүңбү дегендер, аларга да айтып коеюн. Силерге жакпаса укпай эле койгула, до свидания боло бергиле. Силерди эле мен биякта силер үчүн сүйлөп аткан жерим жок. Мен жалпы элге сүйлөп атам. Азыр болсо орусчасынан да айта кетейин, эфирди менен пайдаланып. Уважаемые друзья, уважаемые жители города Бишкек, на сегодняшний день закончилась агитация. Сегодня закончилась агитация. В 12 часов агитация заканчивается. Завтра день тишины. Сегодня мы делаем отчет за тот период, за тот короткий период, который мы смогли все-таки продемонстрировать невероятные условия по ознакомлению с нашим районом. Я даже в этом в какой-то мере виноват, в том, что я, оказывается, тоже ездил по улицам, по центральным улицам, а вглубь районов не заходил. Я увидел очень много проблем в глубине районов.
Мы видим всегда, оказывается, видим только фасадную часть. Мы видим только фасад, который проезжаем, о, здесь новая стройка, о, а здесь, оказывается, это первая линия. Ну, конечно, это красиво. В отчетах у мэрии, у депутатов Бишкекского городского кеңеша, во многих местах, там, айыльных кеңеша, то бишь будет в Аше, в Джаллабаде, в Нарыне, на Иссыкуле, в Таласе, разницы нету. Везде мы видим фасадную часть. Классно, вопросов нету. Вы, местные жители, это местная власть, вы очень красиво подходите и красиво показываете, что вами делается вот это, вот эти вещи. Молодцы, вы делаете. Но вы шагните, но мы шагнули туда, мы шагнули внутрь. Потому что я в день со своими агитаторами проходил до 10-15 километров в день. До 10-15 километров в день. И я заходил в те районы, в которых действительно, в этих районах, нужно об этих районах позаботиться. Я уже на кыргызском говорил, что надо пройти по всем тем районам и показать, что есть те дороги, которые перекопаны, есть те дороги, где канализацию ставили и оставили на это, есть дороги, которые просто нет водоотводов, есть дороги, где просто никогда не ступала какая-нибудь техника с таким этим. И когда начинается дождь или еще там слякоть, по которой нельзя пройти. Там есть дома, которые уже в полуразрушенном состоянии. Там есть дома, где воды, подводные грунтовые воды поднялись. Там есть дома, где канализация из-за маленького объема трубы, которую сэкономили где-то когда-то те строители, которые прокладывали эти трубы, еще снимали при этом у жителей деньги, то они сегодня мучаются, купаются в этой болотной воде. И это все, я даже себя корю за это, что я, оказывается, этого не видел. Теперь для меня это задача. Теперь я не буду лениться, я буду ходить по этому району. И теперь, вне зависимости, депутат я, не депутат, но я буду ходить по этим районам и освещать это. Если я раньше боролся с несправедливостью в судах, в органах прокуратуры, в органах милиции, говорил о справедливости, говорил и призывал к чести и совести сотрудников, следователей, я сегодня за время 18 дней вот этого агитационного периода я увидел другое. Я увидел то, что творится там. Внутри, не снаружи, не с фасада, а снутри. И теперь я буду ходить по этим улицам, я буду показывать, что и в каком состоянии. Я буду каждому муниципальному служащему, каждому сотруднику мэрии, я буду в прямом эфире тыкать. А вот это что? А вот это что? А вот это что? И, уважаемые сотрудники мэрии, уважаемые депутаты Бишкекского городского кеңеша, ребят, немножко опуститесь на землю. Пройдитесь по вот этим. Это в ваших силах изменить. Айбек Мырза, мэр, я к вам с уважением отношусь. Я вас не знаю близко, но я к вам с уважением отношусь. Пройдите по этим. Вы один раз, когда прошли по простым улицам, народ ликовал. Когда вы видели вот это все. Пройдите еще раз. Съездите в Мурас-Ордо, у них проблемы большие. Съездите в Акбосово, тоже большие проблемы. Да, это недавно присоединенные к городу жилмассивы, но они ваши уже, они уже присоединены. Мурас-Ордо обязательно нужен автобус. В Мурас-Ордо надо решить вопрос с теми землями, которые тупо просто не отдают, поставили под запрет. Хотя в Гражданском кодексе четко предусмотрена норма, что строение от земли неотделимо. А у них на строении есть красная книга, они более 20 лет живут. А зато вы землю отбираете. Но отбираете выборочно, потому что в этом же промежутке там живут люди. У всех аресты сняты, уже им узаконена земля. А у этих нету, потому что у них денег нету, может быть из-за этого. И вы не можете эти дома сейчас снести. Потому что они жили там. Наоборот, сделайте так, чтобы вот эти все жители этого спокойно жили.
ну, вынести решение или как-то, ну, сделайте так, чтобы они смогли спокойно распоряжаться своей собственностью. Потому что это их собственность, это право их на собственность. И это закреплено у нас в Конституции. Мы не можем нарушать основной закон Кыргызстана. А здесь идет такое нарушение. Я очень много хотел бы сказать по этому поводу. Я прошелся по всем. Прошелся по нашему золотому квадрату. В золотом квадрате свои проблемы. И вот эти проблемы в золотом квадрате, просто наш народ, он спокойный, он хороший. Наш народ спокойный и хороший. Наш народ просто не хочет что-то ввязываться в какую-то это. Но этим пользуются дармовщики, этим пользуются хапуги. И иногда делают так, что не очень хорошие вещи вытворяют. Уважаемый мэр, я бы вас очень просил. Я прошел. Если бы я не прошел, может, я не говорил, но я прошел это сам. Я прошел каждый километр, каждый участок я прошел. И мне на сегодняшний день обидно за то, что творится у нас в городе внутри. Не с фасада, а внутри. Теперь очень много проблем. И везде, в какой бы район мы ни заходили, обязательно стоит вопрос канализации. Что канализация, когда-то на эту канализационную, построение этой канализации были выделены деньги с мэрии города. Мэрия города эту работу выполняла когда-то. И когда они выполняли эту работу, они почему-то, там уже строительные дома были. Когда эти строительные дома были, вот этот же Кут-Курулуш, оказывается, поставил большой дом. Там целый микрорайон поставил. Но канализация, очень интересно, куда она прошла. Там нигде не проходит. Там маленькая труба, рассчитана на то население без этого микрорайона. Сейчас там микрорайон. Из-за того, что очень большая перенаселенность идет, сточные воды, сточные каналы не уходят. Вода наполняется. Вот. В таких домах подводные грунтовые воды поднимаются. Это особенно это нехорошо. Я сам житель Кульмы. Я сам знаю, как у нас поднимаются грунтовые воды. Эти грунтовые воды, ну, с ними бороться только это просто вот эти отводные каналы или еще что-то делать. Или очистительные, когда делаете, ну, делайте трубу побольше. Население другое. Но вы же взяли деньги, но вы поставили маленькие трубы. Они диаметром меньше. Они стоят гораздо дешевле. А там нужны большие трубы. А по расчетам большие трубы там стоят. И нет, никто не знает. Но помимо этого, с жителей, одна избирательница говорила, с нас, говорит, 31 тысячу взяли. Ну, вот таких проблем очень много. Поэтому я думаю, что у нас мэр, видим, что у него высокий потенциал работы. Я думаю, наш мэр все-таки ринется, посмотрит и все-таки сделает так, чтобы в Первомайском районе, и не только в Первомайском, это везде так, в Первомайском районе и в других районах города, что такие проблемы решатся. И я надеюсь. И очень бы советовал бы съездить в жилмассивы нашему мэру, председателю городского кенеша, съездить в жилмассивы. Съездите, вам там стоит побывать. Если вы туда приедете, вас народ будет просто благодарить за то, что вы приехали и выслушали их. Хотя бы выслушали. Вот, поэтому это очень масса. Теперь, что касается выборов. Я, конечно, ни в чем не могу никого обвинять и не буду никого обвинять в связи с тем, что мне законом запрещено кого-то обвинять или еще что-то. Я не собираюсь никого обвинять, но я просто хочу сказать одну простую вещь. Мы поверили словам президента, мы поверили словам Камчыгы Дашаевича. Многие из нас ринулись, что будут честные, прозрачные выборы. Как президент, как председатель ГКМБ, они правильно говорят, они создали все условия для того, чтобы выборы прошли прозрачно.
Это создали систему, в эту систему АСУ соединили Түндүк, соединили Тизме, соединили Таза Шайлё. Ну, в общем, все в одну систему, поэтому там как бы взять и что-то сманипулировать на голосах там не получится. Когда это не получается, то тогда многие начали просто заниматься подкупами. Мы все видим из соцсетей, что там покупают тут. Там в Ленинском поймали, в Октябрьском поймали, там в Свердловском поймали. Вот, там объявили в розыск этого. Вот, даже 78-летнюю бабушку задержали с подкупом. Вот такие вещи творятся. И они творятся не только в этих районах. А почему вы Первомайский не рассматриваете? Ведь многие, извините, конечно, у меня тоже есть в органах внутренних дел мои студенты, мои ученики, которых я тоже спрашиваю. Например, говорят, в Первомайском районе, говорят, у вас неприкасаемые есть. Ну, извините, неприкасаемых не бывает. Давайте будем открыто. То есть, если они покупают голоса, об этом все умалчивают. Если они какие-то нарушения делают, мы пишем заявление, они оставляются без внимания. Но я не хочу никого обменять. И я не буду никого обменять. Но вопрос в том, что, уважаемые кандидаты, по всему городу, по всей республике, вопрос просто один. А зачем вы тратите столько денег на покупку голосов? А неужели нельзя было на рекламные акции, на показание своих каких-нибудь достижений, на этом хвалиться? Показывать работу ту, которую вы за свой определенный период сделали. А вы этого не сможете показать. Потому что вы молодые, ваши родители, братья, сестры там где-то какой-то кусок урвали или где-то что-то хорошо по бизнесу повезло. Вы заработали очень много денег, для вас $1 миллион швырнуть, для вас это самое, не вопрос. Но дело в том, что некоторые уже по $1 миллион, оказывается, швыряют денег. А для чего? Из-за кресла депутата $1 миллион? Я вот этого понять не могу. Но если начинают думать, то я примерно прикидываю, почему они кидают такие деньги. Это же не просто так. Они кидают их только для того, чтобы завтра защитить свой бизнес. Но я поражаюсь одному идиотизму, когда вы думаете, что завтра, придя в парламент, вы будете защищать свой бизнес. А как вы будете его защищать? Чем вы будете защищать? Защищать будете просто соглашаясь и давить кнопки? А давить кнопки для чего? Смысл? Я в этом не вижу никакого смысла. Потому что законы-то не поменяются, понимаете? А законы эти надо отрегулировать. А вы это понимаете, не понимаете, я не знаю. Но вы тратите такие бешеные деньги. Я просто поражаюсь. Я с вами сравниться не смогу, никогда не смог бы и не буду. Потому что я принципиально не пойду на такие вещи, да и у меня и денег нет, чтобы идти на такие вещи. Но когда я такие вещи слышу, и когда мне задают вопросы, сколько вы заплатите, я просто разворачиваюсь и ухожу, говорю, вы что совершаете преступление? Бог бы с ним, Бог с ним. Ладно, это ваши проблемы, это ваши деньги, ваши проблемы, решайте, что хотите. Но вопрос в другом. Завтра что вы будете делать? Своим незнанием законов завтра вы приведете к правовому нигилизму. Хотя уже правовой нигилизм идет. А после идет правовой, вы приведете к правовому коллапсу. А когда будет правовой коллапс, это очень плохо. Не доводите до этого. Не стремитесь так из-за того, чтобы... Потому что все равно вопросы бизнеса или же еще чего-то на сегодняшний день вы не решаете. Это решает исполнительная ветвь власти. Платите налоги, вас не тронут. То делаете, вас не тронут. А вы бежите ради того, чтобы спросить. Ну, может быть, лоббистами хотите стать, но я считаю, что надо быть лоббистом народа, а не лоббистом каких-то групп. Ну и это бог с ним. А теперь самое интересное в другом. Самая интересная такая ситуация возникает, когда
Он уже будем считать, да, конечно, это преступление, это нельзя делать, категорически нельзя делать, это преступление. Но те, которые уже это сделали, которые продали свои голоса. Хотя это преступление, и этого нельзя делать. Но я вам скажу одну вещь. Завтра, когда вы войдете в избирательную комнату, кабинку, то вы завтра останетесь с ручкой, с бумажкой и со своей совестью перед ликом Всевышнего. И тогда как вы поступите? Это решать вам. Если вы хотите получить тех же кнопкодавцев, вы их получите. Если вы завтра захотите получить рыбок в аквариуме, вы их получите. А если вы завтра захотите получить реальных людей, которые будут работать и все-таки быть лоббистами народа, то вы это тоже получите. Поэтому, уважаемые избиратели, завтра, когда вы зайдете в эту кабинку, вы не смотрите на то, что вы кому-то обещали или вы кому-то что-то сделали. Завтра остаетесь вы, Всевышний, который смотрит на вас, бумага и ручка. И завтра, если вы даже проголосуете по совести за того кандидата, которого считаете правильным, а не тому, которому вы обещали или же там продали какой-то голос, то, ребят, вас за это никто не осудит. Вас завтра никогда не смогут привлечь к ответственности. Так как те, которые покупали голоса, они завтра не смогут предъявить вам ничего. Почему? Потому что вы не несете никакой уголовной ответственности. И он не сможет доказать, что... И даже в том случае, если он захочет доказать вам, что он давал вам деньги, он сам будет подлежать уголовной ответственности. Это неправильно, что покупаются голоса. Это неправильно, что вы продаете голоса. Но если даже этот факт случился, то вы должны просто проголосовать. А теперь хотелось бы обратиться к жителям Фрунзе, к жителям города. У вас очень плохая активность. Очень плохая. Ваша активность в городе всего до 17% явки. Уважаемый город, уважаемые фрунзенцы, проснитесь. Идите тоже на выборы. Если вы не идете на выборы, то вы просто не интересуетесь своим городом. Заинтересуйтесь своим городом. Заинтересуйтесь новыми жилмассивами. Участвуйте вы, в конце концов, в жизни города, я вас прошу. А теперь в конце я прошу всех. Уважаемые жители, уважаемые избиратели, проявите ко мне доверие. Проявите ко мне доверие. И я вас не подведу. Урматтуу шайлоочулар. Мага ишеним көрсөтүп койсоңуздар, мен 12 номерда 23 округда бардым. Мага ишеним көрсөтүп, мен силерди уят кылбайм. Мен иштеп берем. Эми барлыгыңарга ысык салам. Жакшы туруңуздар. Биздин шаарыбыз, Кыргызстаныбыз өнүккөн мамлекеттерден болсун. Алга Кыргызстан.